Достор барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн 57-нчи видео ролик. Бүгүн бизде разгон депозита болот. Балансыбыз $2821. Балансым бүгүн торговля кылып, специально видео кылып тартып атып слив кылып алдым балансымды да. Эми полный сумма эмес, приблизительно $2800 калды да. Бүгүн бизде 13 август получается. Мен түнү торговля кылганмын. Самостоятельно өзүм да, команда менен эмес, лично өзүм торговля кылып ушундай видео тартып атып слив кылып алдым достор да. Вот, и азыр болсо достор разгон счета болот. Балансты хотя бы бир $6,5–7,000 чейин көтөрүш керек болот да достор. Вот, и бул видеороликте достор агрессивный и мындай возможность чоң сумманы бат убакытта табышын ушул видеодо көрсөтөмүн да достор. Азырынча биз сиздер менен кечки торговлябызды биз как обычно 1 мүнөттөн и индикатор менен торговля кылабыз достор. Бир индикаторду кошуп алайлы. Стохастик осциллятор деген бар, мынакей. Стохастик осцилляторду кошобуз. Так, настройкаларын ушундай эле базовый болот достор. Кааласаңыздар мынакей жазып алсаңыздар болот. И также индикатор супер тренд да. Вот. Ушул эки индикатор менен достор сделкаларыбызды 1 мүнөттөн эле ачабыз. Максимальный быстрый разгон кылганга аракеттенебиз. Балансты $500 ачайлы достор. $500 и мынакей биринчи валютная пара канадец швейцарский франк ОТС болот. Так, бул жерден мен покупкага ачам достор 1 мүнөткө. Так, бир аз дагы күтөлү. Бир аз күтөлү дагы и ушул жерден ача берейин достор. Так, 2 сделка ачайын сразу. И бул жерде эмнени көрүп атам? Бул жакта достор мынакей стохастик осциллятор индикаторыбыз бул жакта азыр болсо эң асты диапазондо жүрөт достор. Мынакей көрдүңүздөрбү? Перепроданность да. Вот, и как раз ушул жерден биз уже 1 мүнөткө как бы ача берсек болот да. И бул жакта бизде еще и зеркальный уровень поддержки бар экен да. Вот, зеркальный уровень эмес, обычный эле уровень поддержки деп көрсөк болот да мынакей. Ушул жерден мен ойлойм азыр отскок болот го деп, потому что мурда көрдүңүздөрбү, бул жакта бизде көтөрүлүп туруп, анан кийин ушул жерден түшүптүр эле, и ушул жактан бизде көтөрүлүп тур да мынакей. И также мынакей бул жакта үстүрөөк уровеньде дагы бизде поддержка бар экен, көрдүңүздөрбү? Так, акыркы 3 секунд. Отлично достор. Биринчи сделкаларыбызды плюска жаптык. Так, давайте дагы бир жолу 1 мүнөткө ача берсек болот го деп ойлоймун. Анткени мынакей достор, бул жакта бизде кандай ситуация болуп атат түшүндүрүп кетейин. Бул жакта мынакей биринчи уровенибизди бул жакта келген, ретест болгон, мынакей көрдүңүздөрбү? Уровеньге ретест болуп түртүнүп кеткен бул жактан. Далее бул жакта пробитие болгон мурдакы максимумубузду. Анан кийин бул жакта ретест болуп тур, ушул жерден түртүнүп тур да. Бул уже биздин экинчи уровень болуп калат. Бул жакта да көрдүңүздөрбү? Мурда бул жактан көтөрүлгөндөн кийин бул жерде түшкөн да, именно ушул уровеньге. Бул жакта дагы бизде отскок берген. Көрдүңүздөрбү? Уровеньден реакция болгон и көтөрүлгөн. И азыр дагы ушундай момент болуп атат. Так, 15 секундубуз бар дагы. Бирок бул жакта бизде байкашыбыз боюнча график көтөрүлгүсү келбей атат да. Так, 5 секунд. И да, бул сделкабыз минуска жабылды достор. Так, давайте башка валютный парага ача берели. Так, кийинки валютная пара швейцарский франк, японская иена ОТС болот. Так, 1 мүнөткө ушул жерден ача берейин. Так, 400 сделка менен бизде мынакей как раз жакшы бир уровень поддержкабызга келиптир. Мынакей бул жак мурда бул жакта бизде график түртүнүп тур ушул уровеньден. Мынакей бул жакта да экинчи жолу түртүнүп графикибиз кайтыптыр үстүгө. И ушул жерден мен ойлойм отскок болот го деп да. Анткени мынакей бизде еще и стохастигибиз дагы зона перепроданностьта да жүрөт да. Вот. Байкайбыз достор, сделкабызга дагы бир 30 секундтай бар. Эгерде сиздер анализ кылганды билбей атсаңыздар, вообще новичок болсоңуздар, бул нерсени кайталабаңыздар достор. Мен азыр кайталап атканымды кылып атканымды вообще кайталабагыла да. Если опытыңар аз болсо достор, биздин телеграм каналыбызда сигналдар менен торговля кылып турсаңыздар болот эле начала да. Вот, реальный счет менен обучение кылышыңыздар керек да бул жакта. Вот. Ушул YouTubeга катталабыз достор. Так, сделкаларыбыз плюска жабылды. Отлично. Балансыбыз бир аз көтөрүлүп калды 4500гө. Вот, и достор ушу айтып кетмекчимин, телеграм каналыбызда достор бизде 2 мал торговля болот. Күндүзү саат 3тө жана кечинде саат 9да да. Вот, торговлябызды баштайбыз деп айтып жабып беремин. Торговлябызды баштайбыз деп мондай смс жөнөтөмүн и торговлябызды баштайбыз да. Мынакей валютная пара ОТС жана үстүгө же астыга канча мүнөткө деп ушинтип жөнөтөмүн да. Вот, и ушундай сделкалар менен күндө плюс кылсаңыздар болот достор. И жана биздин телеграм открытый телеграм каналыбызга да катталып алыңыздар. Бул жакта бизде обучениялар, видеороликтер жана прямой эфирлерди и статистикаларды көрсөңүздөр болот достор. Ссылка комментариянын башында болот же видеонун описаниясында болот достор. Өтүп катталып алыңыздар. Бул просадканы мен күндүзү эле кылдым да, кечки саат 9да.
12 августта да, азыр уже 13 август, кийинки күнү келип мен торговля кылып атамын достор. Көрдүңүздөрбү? Если небольшой минус болсо, анда лучше торговляны токтотуп коюш керек и кийинки күнү келиш керек да. Если чоңураак минус болуп калса, кийинки күнү торговля келиш керек, уктап туруп же эс алып анан кийин келсеңиздер, торговляңыздар дальше жакшы болуп кетет деп ишенем да. Вот, потому что когда минус болгондо автоматически мээ башкача восприятие болуп, башкача иштей баштайт да, эмоция боло баштайт. Ошондуктан лучше эс алып келип, анан кийин кийинки күнү ошол минустарды кайтарып алышыңыздар болот да. Вот. Ушундай достор, бүгүнкү видеоролик ушундай болду. Разгон депозита, баланса. Если новичок болсоңуздар, обучениябыздар биздин Telegram каналыбызда алсаңыздар болот. Ссылка комментариянын башында болот. Сиздер менен мен Нурсултан, кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.